Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Ассаламу алейкум, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Акылбек Үсөнбекович, сиз өзүңүз азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, Сентера менен ажыраша элекпиз депчи. Бир топ мамлекеттик бизге өттү кумтор деп, жалпы кыргыз элге жарыя кылып, бир мактанып, жакшы бир маселе болду эле. Эмне болду? Келишим жокпу, барбы, жокпу азыркы мезгилде? Биз глобалдык келишимге кол коюштук. Биз ажыраштык, азыр юристтер ошонун үстүндө иштеп атат. Канаданын закону боюнча канадалык сот акыркы териштирмелерди өзүнө алып, бекитип берет экен. Ошондон кийин 3 күндөн кийин баары ишке ашат экен. Биз ошону күтүп атабыз. Юристтер ар бир буквасын, ар бир запятоюна чейин караштырып атат. Бизге берген маалымат боюнча июлдун 25-ине сот коюлган. Биз ошону чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Толук бүтө элек экен да? Толук юридикалык жактан аягына чейин бүтө элек. Анда 26% ажырашканын ажыраштык. Бири-бирибизге талак бердик. Бирок эми юридикалык жактан документтерди бири-бирибизге беришибиз керек. Талак берип атканда ошо 26% дагы карап койбойсуздарбы? Карадык. 26% аларга өттү. Калганы бар 100% бизге өттү. Бирок ошонун баарын юридикалык жактан документ колубузга тийиш керек. 26% аларга өткөн туурабы сизге? Абдан туура. Абдан туура. Анткени бизде 67% да болгон, 33% да тең болгон, бирок бир да пайда көргөн жерибиз жок. Мен мурун бу жерден айтып кеттим элем, 11,4 миллиард доллар алып кеткен, ошонун алтын сатылган, ушу акчага 2 миллиард 900 миллион доллар таза киреше центр көргөн, бизге 74 миллион доллар дивиденд катары берген. Жалпы ажырашканда ким кол коет? Жалпы ажырашканда мен кол коем, Кыргызстан тарап жагынан. Кумтор Gold компания менен дагы бир компаниясы калган экен. Кайсы эле? Кумтор Operating компания деген да компания калып калган экен. Ал кредиттик уюмдарды, биякта болгон 1-2 ишканаларды башкарып жүргөн. Ошо компаниялардын атынан кол койгонго Теңиз Бөлтүрүккө центр доверенность берген. Ошо экөөбүз кол коебуз. Анан аягына чыгарабыз. Бүгүнкү күнү бизге өткөндөн бери канча алтын өндүрдүңүздөр? Теңиз. 17 майдан бери канча болду айтып коюңузчу. Былтыр айттым, да бир 70% былтыркы чыккан. 14,5 тоннанын 70% биз бердик. 7,5 айдын ичинде. Быйыл ошондо 100% биз берип атабыз. Азыркы күнгө унца менен 250 миң унцадай бердик. Элдерге түшүнүктүү кылып айтып берсеңиздер, эми себеби бул бизге өттү да. Азыр унцаларды апметкенде азыр канча болду? Тонналап, килограммдап айтып бергиле. Азыр унцаны которсун, тоннага айтып берет. Примерно ушул 8,5 тоннадай примерно. Өтө эле аз экен, Кандай жарым жыл болду. Эми майдын 17-синде кирсек, анан кандай кырсык болбодубу? Укпадыңарбы? Азыр 1 грамм алтын канчага мында себестоимосту, мында расходу канчага баланып атат? Расходбу? Примерно 1250 доллардай унцасына. Негизи жалпы кыргыз элибиз бүгүнкү күнү кумтор бизге өттү деп бир топ сүйүнүп турат. Ошондуктан бул маселе боюнча өтө бир кылдаттык карасаңыздар. Андан сырткары мына биз парламенттен колдоп бергенбиз 90-80% өзүбүздүн өндүрүштөрдү кем байлыкка иштетебиз дегенсиздер да. Бүгүнкү күнү кандай алып барып атасыздар жумушту? Маалыматты азыр айттым, Кудай ушул планды аткарып атабыз. Жаратылыштын жанагы кырсык болгонуна карабай, андан тышкары мен бул докладты Акылбек Үсөнбековичке да Садыр Нуркожоевичке жумасына кирип турам. Азыр кыйналып аткан кез. Жанагы согуш башталып Россия менен Украина менен. Логистикабыз абдан кыйналдык. Бизден 80% бүт Европадан келет. Ошолор жагынан темир жолдон,
самолет менен сурап келип атабыз. Ошол логистиканы ошону карабай теге иштетип атабыз. Анан теге жаранкага меден башталганда 30% машинабыз токтотуп ошол жактан чыгарып ийгенбиз. Ошо кырсык адамга зыян тийбесин. Эми ошол жакты айтып атат да, мына азыр менин коллегам айтты, өзүбүздө Канада менен иштеп жүргөн өндүрүштөрдү кайрылы сүйлөшүп ошолорду ишке салбайсыздарбы? Дагы бир жолу кимди ишке салбайбыз деген да. Канадисттер менен иштеп жүргөн биздин бүгүнкү күнү өндүрүштөрүбүздө. Ошолор иштеп атат да. Алардын башка ким иштебейт. Ошол эле балдар бир аз жаңырттык. Коррупцияга катышкан балдарды алып салдык. Азыр жаңы муундарда иштеп Сиздер айтып атат. атпайсызбы? Казакстандан, Италиядан деп, Монголиядан келди деп айтып атпайбы? Ошо боюнча айтып атам. Жол подрядная организация, геологоразведка, это специальная работа, өзүнчө. Жаңы жана площадка деп атпайбызбы? Коёнду деген жер бар, Кумтордон түштүк жагында. Ошол площадкада бурение кылалы деп атабыз. Кумтордун ар жагында эле Борду деген месторождениялар бар. Ошол жерге бурение кылыш керек, запастарын көбөйтүш керек болуп атат. Кумтордо бүгүнкү күнү биздин канча жараныбыз иштеп атат? Канча пайыз? Азыр 3000дей киши иштейт, 1300 подрядчиктер иштейт, 4300дей киши. Канча пайыз? Кыргызы 98%. Былтыр 17 иностранецтерди кетиргенбиз. Ошонун ордуна 220 кыргызды алдык. Быйыл дагы кетирген атабыз. Акылбек Үсөнбекович, күзүндө бу Кумтор боюнча өздөрүнчө бир отчетторду бересиздер деген үмүттөмүн.